Мадумаров саткан. Прекратите ушуну. Мен калп айткан жокмун. Ратификациясын Мадумаров жасап берген. Көлдү каркыраны. Эмне деген жер кетип калды? Анан эле Мадумаров, билгениңер эле Мадумаров, эмне гана болуп иштеген жок. Спикер болду, госсекретарь болду, министр болду, вице-премьер болду. Ушу болуппу? Келгенибиз ушу да. Совбез болду. Ушу да келгенибиз. Каркыраны саткан үчүн Мадумаров жооп бериш керек. Жооп бериш керек. Ошол киши саттырган. Ошол мезгилден берки айтып келаткандан берки 10 жашар балдар 20-га чыкты. 20-дагы балдар 30-га чыкты. 30-га чыкты. Ооба. Ар 5 жыл сайын айта берип айланайындар. Тиешең болгон болсо билгениңди кылып албайсыңбы? Сиз экөөбүз бир каркырага барып келбейлиби? Бир тартып келбейлиби ошол? Барып келгендердин баары бар. Биз 100 миң, жаңылышпасам 80 миң нускада момундай китепче кылып чыгардык. Окубайт. Ушул боюнчабы? Ооба. Окубайт. Окугандар тымпыйбайт. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, медкнижка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Айтпайт. Эч качан жеке киши, жеке инсан. Мен 1000 жолу какшап айттым. Мен өзүмдүн колум менен курган үйүмдү да сата албайм мен. Мен өзүмдүн үйүмдү сата албайм. Аялыңыздын рухсаты жок. Рухсаты жок. И 16 жашкадан жогору өткөн балдарың чогуу жашап атса алардын да рухсаты керек. Анан кантип жерди бересиң? Чубак ажы Раматылык айтпады беле? Кан какшап айтпады, айланайындар. Эми карасаңыз, Чубак ажы айттылар, күйүп кетти да, түтөп кетти. Өзбекстан, Казакстан, Россия аларды чакыра берчү го. Бизге насаат айтып бериңиз деп. Мен дейт Өзбекстанга барсам дейт, бул турат, YouTube'ду карасаңар турат Чубак ажы. Казакстанга барсам дейт, аябай чоң мечитте эл аябай батпай калган дейт, аянттарына да толуп калган дейт. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын эмне деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өз донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Ошол жерде кыйкырышып атат дейт. Назарбаевдин канында кыргыздын каны бар. Казактын жерин кыргызга берип жиберди деп кыйкырышып атат дейт. Алар тарап мынтип айтат. Биз тарап бул саясат. Бул болгону саясаттагы бир саясат. Кудай жалгап бир дүкөн менчиктештирбесем, же бир өтүк оңдоочу жай менчиктештирбесем, Кудай жалгап бир мамлекеттен бир моундай бир калем албасам, акыры бирдеме деп табыш керек го. Кандай дейсиз? Бирдемесин таап, Цезарь жанагы Египетти каратып алып келатканда айтат го. Цезарь сен жөнүндө аябай жаман сөздөр тарап кетти десе, демек мен аябай туура жашоодо бараткан экенмин депчи.
Ошол сыяктуу не деп кыйкырса ошол деп кыйкырсын. Тарых бар. Сталиндин сөзү менен аяктайлыбы? Мен кеткенден кийин дейт Сталин, менин мүрзөмө ар кандай шыпырындыларды алып келип төгөт. Бирок улуу тарыхтын шамалы учуруп баарын ордуна коет деген. Тазалап кетет. Баарын тазалап кетет деген. Биз Россиядан айырмаланып башкачабыз. Төкпөйт. Кыргызда. Кыргызда ушу киши өтүптүр деген күндөн баштап аны не деген инсан экен деген ошондо айтты. Ошондо айтып баштайт. Туура. Станислав Говорухин сиздин кесиптешиңиз. Эч качан туулган күнүн белгилеген эмес. Юбилейин да белгилеген эмес. Ана мына 70 жылдыгын белгилеп атканда баарын топтосо, менимче ким бирөө ушу сураганда, сен эч качан белгилечү эмес эле, эмнеге белгилеп атасың десе, азыр ар бириңерге сөз бергенде мени мактайсыңар дейт. Ошону мен гробко жаткыча айткылачы, себеп гробто жатканда укпай калам. Эсиңиздеби? Ооба. Ошол сыяктуубуз да, биз ушундай элбиз да тилекке каршы. Туура. Мына кече мейли муну тереңдетпей эле коелу, ал үчүн көбүрөөк убакыт керек болуп калат түшүндүрүүгө. Мен ойлойм, биз дагы сүйлөшөбүз деп. Аллах насип кылса, буюрса. Рахмат чоң. Ийгилик болсун. Ошо Мадумаров тилинин азабын тартат дагычы. Мына тилинин азабын тартып жүрүп, депутаттыктан да кетти. Тилинин азабын тартып жүрүп, мына элден дагы чыкты. Эми дагы ушундай асылып атат. Ошондуктан мен ушул адамдардын арасынан революция кылам дегендердин, элге чуркап иштейм дегендердин арасынан эң жакшы адамдардын бири ушул Аракачы Исабаев экен. Кегин ушуну мураскер кылайлы, шайлайлы биз эмне үчүн каршы чыгышыбыз керек? Мен бир нерсеге көзүм жетти. Камалганымдан же болбосо өлүп калгандан корккондон эмес. Болгону бул бийлик кетсе ким келет? Татыктуу ким бар? Эч ким жок. Ишенип кое бергиле. Өздөрүнүн мындайча айтканда тарапташтарын, өздөрүнүн колдоочуларын коргой албаган лидерлер бар. Ошол лидерлер өздөрүнүн тарапташтарын, колдоочуларынын колу менен от кармагандан кийин алар элинин колу менен от кармабайт, элин дагы колдонбойт деп ким кепилдик бере алат? Ошондуктан мен эч кимге ишенбейм. Бул бийликтен башка бийлик келип кыйратып жиберет дегенге гана көзүм жетпейт. Жаңы күчкө жакшы эле болчу.